Эрулан Кокулов депутат министр чоңдун эмес, карапайым үй бүлөнүн баласы болгондо да Токтогул Кетмен Төбө өрөөнүнүн тургуну. Жалпы кыргыз элинин саламаттыгын, ден соолугун ойлогон жападан жалгыз азамат. Буга бир дагы президент Садыр Жапаров, премьер-министр Улукбек Марипов, кыргыз өкмөтү, жогорку кеңеш, айыл өкмөттөр, район, область жана борбор калаадагы бир дагы министрлик жазбаган, мөөнөтү өтүп кеткен продуктыларды жазып, саткан бизнесмендердин ишин ачыкка чыгарып жаткан жигит. Сатууга тыюу салып, жалгыз элдин камын көрүп жүргөн Эруланга ийгилик каалайм. Биз качан өнүгөбүз? Биз ушундай мыктыларды коргогондо, колдогондо өнүгөбүз. Кал пиар болбогон убадаларга башыңар айланып жатат. Колдо бар инсанга татыктуу орун берип, чечүүчү маселелерди чечишин талап кылам. Эрулан алга бөлүшкүлө. Сенин менин ден соолугум үчүн күрөшкөн инсан. Жердеши катары элим үчүн колдойм. Бакен Ибраимов. Урматтуу Исмаил Исаков, Кудай буйруса 2010-жылдагы кыргыз элине кылган жакшылыктарыңыз үчүн аз күндөрдө жооп бересиз. Эми канча элдин көңүлүн башкага бурууга аракет кылбаңыз. Камчыбек Ташиев тууралуу эмне деп дөөрүсөңүз да айла жок. Чыдаңыз жана шериктештериңизге да түшүндүрүп коюңуз. Жөө-жомоктун доору өттү да кетти. Баса, Кадыржан Батыровду именно сиз Кыргызстандан качырганыңыз эсиңиздеби? Кандуу июнь окуяларына түздөн-түз тиешеңиз бар экенин унутпадыңызбы? Унутсаңыз эч нерсе эмес, жакында тергөө баары эсиңизге түшөт. 2010-жылда кор болгон өлкө мекендештерибиздин рухтары, ал маркумдардын артында калган адамдардын каргыштары кантип эле сиздерди тынч койсун. Тезирээк бул дүйнөдөгү жазаңарды алсаңар, анан акыретте да калганын Аллахым өзү көрсөтөт. Бакылдап эми суудан кургак чыга албайсыңар деп ишенем. Өткүрбек Рахманов. Кара кечеден Бишкек жебине көмүр ташыган айдоочулар иш таштады. Нарын областына караштуу Жумгал районундагы Кара кече көмүр кенинен Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташыган айрым айдоочулар 3-апрелден тартып иш таштады. Алардын айтымында монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги аныктаган акчаны тендерден уткан ортомчу компаниялар төлөп бербей жатат. Биз Кара кечеден көмүрдүн тоннасын 900 сомдон тартабыз. Негизги баа 1290 сом экен. Бирок тендерди уткан ортомчу фирмалар бизге төлөнчү акчадан пайда көрүп жатышат. Ошол себептен биз иш таштоого бардык. Кыргыз көмүр ортомчу фирмаларсыз эле өзүбүз менен түз келишим түзүп иштешсе жакшы болмок. Жол маселеси да бар. Дыйкан Кара кече жолун абалы абдан начар. Бизди кыйнаган дагы бир маселе бул Кара кечедеги каралар. Алар иштегенге мүмкүнчүлүк бербей келишет. Өкмөт ушул маселелерди чечип берсин деп талап кылып жатабыз, деди айдоочулардын бири Бакыт Сламов. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз катчысы Жиде Зоотбекова аталган мекеме жагдайды жөнгө салууга аракет кылып жатканын айтты. Биз буга чейин да түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Кыргыз көмүр айдоочулар менен түз келишим түзө албайт, жеке фирмалар менен келишим түзөбүз. Кыргызстан керектеген көмүрдүн теңи Кара кечеден казылат. Бишкек жеби жылына 1 миллиондон ашык көмүр керектейт жана анын жарымынан ашыгы 680 000 тоннасы Кара кечеден ташылат. Рыскелди Мумбеков Кумтөрдөн казылган алтын тууралуу экача маалымат алды. Жогорку кеңеште Кумтөр алтын кенинен улам түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөсү депутат Рыскелди Мумбеков 1997-2020 жылдары казылган алтындын көлөмүнө байланыштуу өкмөт эки башка маалымат берип жатканын билдирди. Бул тууралуу эл өкүлү өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Кумтөрдөн канадалыктар канча тонна алтын казып алды, азыр канчасы калды деген суроо менен өзүбүздүн өкмөткө кайрылсам ушундай эки жооп келиптир. Калган алтындын запасы боюнча алардын бере турган жообун күн мурунтан эле билгем. Анткени аларга ак үйдөн айттырышканын ал жактагы ак жүрөктөр айтып коюшкан эле. Мейли, аны тактап алсак болот, казыла элек, балким баланска алына элек. Бирок урматтуу достор, катты жакшылап карасаңар, бир катта канадалыктар казып алып кеткен алтын 409 тонна, дагы биринде 412, демек 1 тонна 200 килограмм алтын жок, туурабы? Ал деген азыркы баа менен болжолу $65 миллион же кыргыз сому менен 5 миллиард 500 миллион сом. Башкача айтканда 100 жаңы салынган мектеп. Эми муну эмне деп айтышат болду экен? Катага шылтайбы же каттага шылтайбы деп суроо салган ал.
Өзбекстан менен Казакстандан үрөндүк буудай келет. Премьер-министр Улукбек Марипов Өзбекстан Кыргызстанга 1000 тонна буудай үрөнүн берип жатканын, анын теңи жардам экенин билдирди. Өкмөт башчы кыргыз тарап жардамдын жарымын кайра буудай менен кайтарып берерин айтты. Ушундай эле шартта Кыргызстан Өзбекстандан 500 тонна пахта үрөнүн да алат. Мындан тышкары коңшу өлкө 10 000 тонна унду гуманитардык жардам катары кайтарымсыз тартипке бермекчи. Мындай колдоону Казакстанда көрсөткөнү турат. Казак боордоштордо 1000 тонна үрөндү күздүк буудай себүүгө жардам катары берип жатышат, деди Марипов. Улуттук статистика комитетинин 25 мартта берген маалыматына ылайык өлкөдө жогорку сорттогу буудай уну 48-45 сомдон, ал эми биринчи сорттогу буудай уну 38 сом 97 тыйындан сатылып жатат. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жогорку сорттогу ун 13,2%, биринчи сорттогу ун 10,8% кымбаттады. Сыймык Жапыкеев биринчи иш күнүн жарандарды кабыл алуу менен баштады. Ысык көл областынын прокурору болуп тайындалган Сыймык Жапыкеевдин биринчи иш күнү бул тууралуу областык прокуратурадан билдиришти. Анда маалымат катчы Жапыкеев биринчи күнү эле жарандарды кабыл алуу менен баштаганын айтты. Бүгүн ишке чыкты. Ал дароо арыз муңу бар жарандарды кабыл алуу менен баштады, деди маалымат катчы. Эске салсак, Сыймык Жапыкеев 30 март күнү областка прокурор болуп тайындалган. Кокуй эле кокуй, азык-түлүк кымбаттады. Тиги мынча сом болуптур, мына мынча сом болуп кетиптир. Жер үйдү Путинге берип, кемпир абатты өзбектерге берип салды деп айкырып-кыйкырып, керек болсо чачтарын кырып салгандар. Президент Садыр Жапаровду жемелеп телефон артында тебелеп жаткандар уккула. Ушул убакка чейин оозуңарга эмне талкан салып олтурган белеңер. Атамбаев убагында жер үйдү Путинге, Атамбаев өзү мыйзамдаштырып жатканда каякта элеңер. Ошол убакта силер сыяктуу эле Садыр Жапаровго каршылык билдирип чыккандар каякта элеңер. Эми мынтип нечен суулар агып, нечен жылдар өтүп, заводдор курулуп, мыйзамдаштырылып берилип, лицензиялар берилип ишке киргенде Садыр Жапаров бербейди деп уялбай кайсыл бетиңер менен айтып жатасыңар. Атамбаев берип жатканда эмне бирөө силерди кол бутуңарды байлап турган беле? Азык-түлүк кымбаттады деген сөзүңөр менен кылган ишиңер туура келбей жатпайбы? Жүрөсүңөргө 10 күн той, 10 күн бой болуу эле. Бир тойго жок дегенде 500 000 сом кетет. Бүт дүйнөдө кымбатчылык болуп жатса, Садыр Жапаров эмне силерге бекер берсинбе? Өзүбүз ысырап корчулук кылып жатсак, акчаңарды асманга чачып жатсаңар, буудай экпесеңер, шалы экпесеңер, күн карама экпесеңер, анан ун, май, күрүч, эт дегенде кайдан келмек? Албетте мунун баары чет өлкөдөн келет да. Чет өлкө бизге арзан сатмак беле, албетте кымбат сатат. Анан өзүбүз жалкоо болсок, эгин экпесек, мамлекетке жардам бербесек, анан эмненин мамлекеттин жардамын күтүп атасыңар? Айткылачы. Коррупционерлер деп айкырып чыгасыңар. Эмнеге ошолор айлыгыңарга келгенде сууга түшкөн мышыктай болуп каласыңар? Эмнеге аларга төрдү бошотуп ак чапан жаасыңар? Эмнеге сөзсүз бир союш кылып тозуп аласыңар? Мунун баарын өзүңөр кылып атпайсыңарбы? Мунун баары ар ким өзүңдүн жеке керт башыңдын проблемасын ойлоп жатпайсыңарбы? Же калппы? 30 жыл сазга баткан мамлекетти, чөнтөгүндө бир сому жок мамлекетти, эч кандай завод-поводу жок мамлекетти Садыр Жапаровго карматып, 2 ай өтүп-өтпөй асмандагы айдалып бер дегениңер деги эмне? Бети жок акмактар, кайсыларыңар менен талап кылып атасыңар? Анан каяктагы көп суммадагы айлык, каяктагы арзандатуу, каяктагы иш заводу жок мамлекеттен иш сурап жатасыңар? Ошондон көрө мамлекетке аз да болсо ишкана салышайын деп кыйкырып чыкпайсыңарбы? Мекенге кызмат кылам десеңер, сөзсүз эле ак үйгө барып креслодо отуруш керек эмес. Мекенге, элге кызмат кылам десеңер, анын жолу толтура. Ойлонбойсуңарбы кем акылдар? Кичине бир нерсе болсо эле сатты дебей. Ар ким оюңду оңду, анан коом оңолот, анан жакшы идеялар болот. Анан алдыга жылыш болот, кем чонтойлор, эсиңерге келгиле, ажылдаган зомбилер. Айгүл Тургунали. Путин кайрадан президенттик шайлоого катышат. Россиянын президенти Владимир Путин дагы 2 президенттик мөөнөткө шайлануу укугун берген мыйзамга кол койду. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Документ расмий укуктук маалымат интернет порталына жарыяланган. Мыйзамдын авторлору депутаттар Павел Крашенинников жана Ольга Савастьянова, ошондой эле сенатор Андрей Клишас болгон. Маалым болгондой, бул мыйзам былтыр Конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык келет. Баш мыйзам боюнча президент 2 мөөнөткө гана шайлана алат. Бирок түзөтүү күчүнө кирген учурда ушул кызматта иштеген мамлекет башчысына тиешеси жок болуп саналат.
Булак медиа центр чекиткейжи. Чукул кабар. Бишкек шаары кызыл зонага кирди. Эпидемиологиялык абалды мониторингтөө учурунда Кыргызстан кызыл, сары жана жашыл зоналарга бөлүнүп, учурда Бишкек шаары кызыл зонада турат. Бул тууралуу брифинг учурунда саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Улукбек Бектурганов билдирди. Кызыл зонада Бишкек шаары болсо, сары зонада Чүй облусу кирди, деди ал. Калган 6 аймак азырынча жашыл зонада деп эсептелүүдө. Министрдин орун басарынын айтымында вирустун кайрадан күч алышына бет кап режими менен аралыктын сакталбашы, ошондой эле массалык көңүл ачуучу иш-чаралар себеп болууда. Булак Назар Ньюс чекиткейжи.